Элдин ичинен bir адам жаңылыштык менен күнөө кылса, жана Теңирдин осуяттарынын бирин бузуп, кылууга болбой турган бир иш кылып күнөөлүү болсо, анда ал күнөө кылганын билгенден кийин күнөөсү үчүн кемчилиги жок эчкини курмандыкка алып келсин. Анан күнөөсү үчүн алып келген курмандыктын башына өз колун коюп, күнөөсү үчүн чалынуучу эчкини бүтүндөй өртөлчү курмандыктар союлуучу жерде сойсун. Анан ыйык кызмат кылуучу анын канына сөөмөйүм алып, курмандык бүтүндөй өртөлчү жайдын мүйүздөрүнө сыйпасын. Ал эми анын калган канын курмандык чалынуучу жайдын түбүнө төгүп салсын. Анан бүт майын тынчтык курмандыгынын майын бөлүп алгандай кылып бөлүп алсын. Анан ыйык кызмат кылуучу аны курмандык чалынуучу жайда өрттөп жиберсин. Бул жыты Теңирге жаккан курмандык. Ыйык кызмат кылуучу анын күнөөдөн ушинтип тазалайт. Ошондо анын күнөөсү кечирилет. Эгерде ал кылган күнөөсү үчүн кой алып келгиси келсе, анда кемчилиги жок ургаачы кой алып келсин. Анан ал колун күнөөсү үчүн чалынуучу курмандыктын башына коюп, бүтүндөй өртөлчү курмандыктар союлчу жерде сойсун. Анан ыйык кызмат кылуучу күнөө үчүн чалынган бул курмандыктын канына сөөмөйүн малып алып, курмандык бүтүндөй өртөлчү жайдын мүйүздөрүнө сыйпасын. Ал эми анын калган канын курмандык чалынуучу жайдын түбүнө төгүп салсын. Анан анын бүт майын тынчтык курмандыгына чалынган койдун майындай кылып бөлүп алсын. Анан бул майды ыйык кызмат кылуучу Теңирге арнап курмандык чалынуучу жайда өрттөсүн. Ыйык кызмат кылуучу аны кылган күнөөсүнөн ушинтип тазалайт. Ошондо анын күнөөсү кечирилет. 5-бөлүм. Ким бирөөнүн каргыш айтканын угуп, ошого күпөө болуп, же көрүп билип туруп айтпай койсо, анда ал күнөөлүү болот. Ким таза эмес бир нерсеге, адал эмес жаныбардын, же адал эмес малдын, же адал эмес сойлоочу жаныбардын тарпына билбей тийип алса, ал билбегенне карабастан таза эмес жана айыптуу болуп калат. Ким адамдын булгай турган кандайдыр бир таза эмес нерсесине билбей тийип алса, бирок аны кийин билсе, ал кийин билгенине карабастан айыптуу болуп калат. Адамдар ойлонбостон убада берип алгандай, ким жаманбы, жакшыбы, кандайдыр бир ишти кылам деп ойлонбой туруп убада берип анысын унутуп калса, бирок кийин эстесе, ал эстегенине карабастан айыптуу болуп калат. Ким ушулардын ичинен бирин кылып айыптуу болсо, анда ал кылган күнөөсүн мойнуна алып ачык айтсын. Ал кылган күнөөсү үчүн Теңирге арнап курмандыкка майда жандыктан кой же эчки алып келсин. Ошондо ыйык кызмат кылуучу аны кылган күнөөсүнөн тазалайт. Эгерде анын койгалы жетпесе, анда кылган күнөөсү үчүн Теңирге арнап курмандыкка 2 бактек же 2 жаш көгүчкөн алып келсин. Бирин күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка, экинчисин бүтүндөй өртөлчү курмандыкка алып келсин. Аларды ыйык кызмат кылуучуга алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу күнөө үчүн алып келинген биринчи канаттуунун башын жулуп албай, мойнун сындырып койсун. Күнөө үчүн чалынган бул курмандыктын канын курмандык чалынуучу жайдын капталына чачсын. Ал эми калган канды курмандык чалынуучу жайдын түбүнө сыгып салсын. Бул күнөө үчүн чалынган курмандык болот. Ал эми экинчисин эрежеси боюнча бүтүндөй өртөлчү курмандыкка чалсын. Ыйык кызмат кылуучу аны кылган күнөөсүнөн ушинтип тазалайт. Ошондо анын күнөөсү кечирилет.